каржылоосу жок. Өз алдынча эле жөн эле муну сүйлөбө деген да кысым жок. Жок, эркин. Жүрөктөн чыккан демилге атайын эмеси жок. Мындай багыты же мындай спонсору же мындай редактору бирин пиарит этип жүрөк керек эмес. Жок, реклама да кылбайбыз биз. Айзада аябай жакшы кыз болчу да ошону айтып берейин деп аткам да деп элечи. Кандай дейсиз? Айзада аябай жакшы кыз болчу да ошону айтып берейин деп аткам. Кандай болот деп койсоң. Продукты кылбаш керек. Таластыктар ишине мактап койсом ан сайын жакшы болот деп. Жакшы башталды. Жок, макташы ал жакшы сөздөрдү айта албай. Ошол. Эми кээде болушу мүмкүн, маселе жок. Эң башкысы жагымдуу талкуу болот деген терең ишеничибиз бар. Дал ушул ишенич менен биз бүгүнкү программабызды баштайлы. Назарыңыздарда Ойдоо подкаст, жаркын ойлорду жайылтуу, аң сезимдүү ата энелик жана бактылуу балалык тууралуу кептерибизди улантабыз. Бүгүн бизде татыктуу биз суктанган айымдар студиябыздын коногу. Кош келипсиздер. Доңгоштабыз. Этнодизайнер, салттуу билимдердин ээси Асель Калханова жана ошондой эле Нур академиясынын негиздөөчүсү, психолог, оратор Нурзат Токтосунова. Анан бирини Айзада Жамгырчиева экөөбүз алып барабыз. Ооба. Анан эң негизгисин унутпайлы, программабызда бактылуу балалык, аң сезимдүү ата эне, биздин конокторубуз дагы чындыгында эле учурунда бактылуу балалыкты өткөргөн жана бактылуу балалыкты тартуулап жатат. Азыркы учурда студиябызга кош келипсиздер. Берейин дегеним негизи эле сиздердин экөөңүздөргө тиешелүү бактылуу балалык дегенде эле кайсыл жак эсиңиздерге келет сиздерге? Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга аябай чоң рахмат. Сен өзүң азыр эне болуп калгандан кийин, азыр чоң эне болуп калгандан кийин дагы өзүң балалыгың бир аябай жакшы бир мындай күлүп, бир жакшы сезим менен кабыл аласың. Менин баягы өзүмдүн ишиме, мен өзүмдүн мындай адам болуп жаралышыма, калыптанышыма аябай жакшы. Атайынем менен чоң энемдин самоор кайнатып коюп, анан Аскай туура айланып кетейин, күн шашке болду дегендеричи. Сен болсо жылуу журкандан тургуң келбей, эркелеп, ошол эмелери, убакыттар аябай эсиңе түшөт. Кадимкидей ошону эстейсиң да. Анан мен көбүнчө ошо энелер менен көбүрөөк жүрүп калдым да. Ошол энелеримдин атыңды атабай аскайлап турган, эркелеп этип, анан жана кээде бир эми тентексиң да, туурабы? Кээде бир мындай урша турганда дагы азыркы ай бай болгур, кайда жүрөт жанагы депчи, жок айтыкым өскөр депчи. Ошолор менен мындай бактылуу балалык деп эсептейм. Сонун Нурзат айым, сиз деген кайсыл жакты элестетип кеттиңиз азыр? Тоого барып келдим, байкалып калды окшойт. Абдан жакшы, биз кичинекей кезибизде бат чоңойгубуз келет экен, бирок өмүр бою эңсеп кайра кете турчу, кеткибиз келип турган мезгил бул балалык экен. Ошол балалык дегенде мен көк тиреген аскалар, ошол учурда жашыл карагайлар, шырал жындын, арчанын жыты жана мен кайтарган козулар эске түшөт экен. Себеби алгачкы көрөрмандарыңыз болсо керек, мен Алгачкы угармандарым, алар мага сөз кайтара алышчу эмес. Жакшы аудитория. Каалаганымды айтчумун дегендей, бирок чынында балалык дегенде мага жайлоо эске келет. Жайлоо эске келет. Жакшы. Сиздер азыркы учурда балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга кандай балалык тартуулай алдыңыздар деп ойлойсуздар? Бул эми аял киши, ошо кыз болуп сен бирөөнүн үйүндө чоңоюп атканда дайыма сен мээңе куят эле да. Сен эне болосуң, сен бир үйдүн кожоюну болосуң балам. Мен ошо Үкөш тайнем көбүрөөк айтат эле да. Алтын баштуу аялдан чака баштуу эркек депчи. Анан дайыма ошол астыбызда эркектерди улуктап, эркектин айланып кетейин, алдыгы эркектин кийими эмеде калды, жерде калды, өйдө кал балам, тибилебе депчи. Мына ошол тарбиялар бул көрсө мындай салттуу тарбия, салттуу мындай бизге эч бир методика иштеп берген эмес, же болсо эч ким бизге закон менен ушундай тарбияла депчи мындай кабыл алып берген эмес, бирок энелерибизде мындай жетелеп жүрүп эле, жанында эле мынтип агызып эле куюп койгон тарбиясы. Мына азыр сен өзүң эне болуп калыптанып аткан учурда ошол тарбиялар сенден акырын мындай куюла берет экен дагы. Анан сен дагы ошол
балдарыңды тарбиялап атканда дагы, мисалы мен 2 чоң уулум, анан уулдарым болгондо мен бир күн жолдошума айтып атпаймынбы, мен аябай кыздуу болгум келет деп айтсам, мындай эмне кыласың жаныңды кыйнап депчи, мындай таң калып койдум, аса эмне эркек болсо эле болду десе, мындай аялдар бар го, болду эми эркек балаң бар да эми кутулдуң дегендей, жана жок, сага эмне кыз керек десе, мен ага сеп берем, мен аны бешкөк кылып берем, мен аны жакшынакай жана өзүм тиккен кийимдерди кийгизем депчи, мындай аны мен бешикке салам, мындай деп анан мындай карап койду да, мындай эми өзүнөн өзү түйшүк тартып берген аял экен дегендейчи. Анан кыздарым төрөлгөндө чынында алар менин эң биринчи моделдерим, кыздарым. Анан аларды мындай баягы энем мени кандай кылып же болбосо ошо тайнем апам мени кандай кылып тарбияласа, ошондой тарбиялаганга аракет кылат экенсиң. Анан кыз деген бул мисалы өзүңдүн эле бир эле кызың же 2 эле кызыңды тарбиялап койбош, бул коомдун кыздары тарбиялаш керек болот экен да. Анан сен ошол кыздарга эне болуштун дагы көп эмеси көлөкөсү сенсиң да. Анткени баягы эшигин көрүп төрүн өт дейт го, энесин көрүп кызын ал депчи. Ошол сыяктуу эле сенин энеңден алган тарбияңды кызыңа берип аткандан кийин сен демек кызымдын жаман жагы болуп калса, демек бул эненин катасы депчи. Эне тарбия берген эмес убагындадыр. Мүмкүн ошол убагында эне айта турган, дей турган учурунда дебей калгандыр да. Мүмкүн ошон үчүн кыздарыбыз кетип аткандыр депчи. Анан мүмкүн мисалы коомдун кыздары, мисалы ошол эле Айзада, Нурзат эмеде интернет желелеринде кээде ушу Айзадага же Нурзатка дагы же Айзарага баарына мындай айтылган терс сөздөр, мындай кээ бирде бир аябай сөгүп сагып эметилип калган сөздөрдө мен жүрөгүм ооруйт. Анткени булар да менин кыздарымдай, дүйнөдөгү кыргыз кыздарын баары мындай өзүңдүн кыздарыңдай болуп калат экен да. Анткени бир кыргыздын кызына бир акарат айтылбаса экен, ушуларга жаман сөз айтылбаса экен деп ойлойсуң. Деп аттиң моякты мынтип койду, эми бул кыздын жүрөгү кантет эми деп мынтип кейисиң. Бирок ошонун аркасында мен окшогон экөөнүн энеси турганында, ошонун бир туугандарына да, ушулардын да бир туугандары башка жеп атканын дагы ойлойсуң да. Ошон үчүн мындай жакшы сөз оозунан чыгыш адамдыкы мындай кыйыныраакпы деп коесуң. Эми ушунун ортосунда деле айланып кетейин, сонун болбодубу деген элечи. Эми мындай жакшы жагын көрүүдөн алыспыз да. Анан өзүң мындай кыз болуп эми сен да кетиргенсиң жаш кезиңде ката да. Бирок ошол учурда мындай сага айланып кетейин, өзүң мындай жакшы элесиң, анан бирок жанагындай кичине молжоң туура эмес болуп калды деген өзүңдүн жеңелериң дейин, же болбосо өзүңдүн сенден улуураак бир мындай адамдардын айтканы менен сен түздөлүп кеткен учурларың бар да. Ошол эле учурда мисалы мен турмушка чыкканда ошо тайнем айтты да, жолдошум карап туруп, балам деп койду. Анан мен көзүмдөн көрдүм, эми жакпай калды дедим да. Анан сен менен сүйүп үйлөнгөнсүң, махабатың укмуш болуп турса, сен аны жамандагың келбейт. Анан чуркап барып, тайне жакпай калды десем, балам деп анан энем экөө сүйлөшүп атат да, кудагый болбой калды депчи. Анан ушундан күттүк эле болбой калды деп айтты да. Анан мен таң калып калдым, эмнеге депчи, эмнеге менден наразы болуп калды. Көрсө баягы булар айылдын тарбиясы менен мени жүн тыттырып, мен баардык ушунчалык салттуу тарбияны куюп алгандан кийин анан мен шаарга турмушка чыгып кеттим да. Анан ошондо булар эми бул шаардан жоготот деп ойлоптур да. Жана кыргызда сөз бар эмеспи, жакшы малыңды базар көргөзбө, жакшы кызыңды шаар көргөзбө депчи. Мүмкүн ошону ооба туура эле деп кой. Ошону тайнем көбүрөөк айтып калды да. Анан кийин анан баш териси жакшы эле көрүнөт балам, эми баягы жанагындай да, ошо алтын башты аялдан чака башты эркек болот балам, ошо астына чыкпай үнүн эметип эле анан тилин алып жашасаң эле бактылуу жашайсың депчи. Анан ошол учурда айтып атпайм, ката кетиресиң, бирок ошол учурунда жакшы бир кеп кеңешти айтып алсак, мүмкүн ошол кыйшык бараткан жолуң түздөлүп кетет да. Нурзат же, сиз азыркы учурда ургалдуу заманда, гаджеттердин заманында сиз алган жакшы нерселерди балдарыңыздарга, уул кызыңыздарга өткөрүп бере атасыздарбы? Кандай кыйынчылыктар болуп жатат? Кандай баалуулуктар бар сиздин үй бүлөңүздө?
эже айтпадыбы шаарга турмушка чыкса аятан көрүп уланта албай калат го депчи. Мен айтат элем, бала кезде алган нерсең оңой менен чыкпайт да. Ошондуктан азыр кичинекей кезибизден баштап бир нерселерге сиңирилсек, биз кийин аны өмүр өзөткүчө алып жүрөбүз да. Башкача айтканда, азыр чочуп атышпайбы башка бирөөнүн маданияты келди депчи. Бирок ошол ичтеги кыргыз маданияты сага терең сиңген болсо, эч бир маданият сенин ошол эле шырдак шырыганыңды, ошол эле гүл азык жасаганыңды, ошол эле жүн тутканыңды эч бир жакка алып кете албайсың. Ал сенин өзүң менен боло турчу нерсе, ал сенин жан дүйнөң, ал сенин тоолоруң да. Керек болсо дүйнөнүн башка бир бурчунда жашасаң дагы, сен мамлекетиңдин бир бурчун өзүң ала кетесиң да. Ошол нерсе менен балдарга азыр биз эң эле биринчи, менин балдарым азырынча кичинекей болгондуктан 5 жаш жана 2 жаш. Кичинекей менен кадимкидей машина ойноп жүрөм. Үйдө мени көрсөңөр. Нурзат Токтосуновдагы машина ойнойбу, деп ойнойм да. Ойногондо дагычы. Анан тим эле мынтип айланып кетем бүт бөлмөлөрдү. Уй деп кетебиз. Биз мама жардам десе чуркап барабыз дегендей да. Анан бул анын азырынча ошол нерсеге тоюш керек дегенден кабар берет. Анан 5 жаштагы кызым болсо, биз күнүгө кечинде окуйбуз, жомок деп коебуз, бирок ал жомогубуз деле бир кызыктай жомоктор. Билбейм, мен аябай логикага салган. Кандай бир кызыктай дегенче сиз ойлоп тапкан жомокторбу? Алар мындай өзү элдерге байланыштуу, туугандарга байланыштуу жомоктор да. Анан мындай сүйлөшүү, анан эң эле биринчи мен ойлойм, сүйүү жана мээрим бериш керек балагачы. Колдоо беришибиз керек да. Анан көчө, мисалы мен балам менен сыртта жүрүп, ырзыңке өтүк кийгизип алып, анан баткакты ушундай басып атат да, секирип, анан ар бир өткөндөр аябай күлүп атат. Мен карап коюп турам жанындачы. Аябай ошону кылдыргым келет да. Себеби биз бала кезибизде эстесек, бизге эмне кылган жакчы эле? Бизге эмне кылган жакпачы эле? Бирок биз чоңоюп кеткенден кийин балалыкты унутуп калып атабыз да, бат элечи. Анан ошол чуркап барып жөн шаңраң этип бир чүкөлөрдү утуп келатсаң, же болбосо бир оюндарды ойноп, сен бир жана картошканын тогологунан шур алып келатсаң, анан ата энең сага кыйкырганы, ушул дагы шурубу десе, сен бүткүл дүйнөңдүн аңтарылып калганы дегендей да. Жана силердин убакытта эркек кичинекей балдар жана чыбыкты минип алып ат кылып ойнойсуңар го. Мен ошо чыбыкты минип алып ат кылып ойногонду аябай жакшы көрөтүлөм да, бирок мага уруксат, ай сен кызсың, кой талтаңдабай деп. Анан мен иним барып аттын жана чыбыгын алып барып токтотуп койдук го. Ошо жерден урдап кетип барып, анан чыбык менен ат минип келчүмүн да. Аны дагы караңгы кечкурундай баарды мал келип уйса бир аябай эме болуп калат го. Сага көңүл бөлбөй калган учурда чуркап барып ошол эмесинчи чыбык менен минген атын минип келчүмүн да. Анан биздин эмеде ошол чыбык мисалы кийин баягы союл болуп сага да тийип калган учурлары бар, бирок баары бир ошону минесиң да. Анан азыркы биз мындай гаджеттерди берип атпайбызбы? Мүмкүн ошол балдарыбыз үчүн ошо чыбык эмне экенин да түшүндүрбөй калгандырбыз да. Мисалы негизи ар бир гаджеттен, ар бир телефондон көрүп жаткан нерсесинен сен чынында кызыктуусуң, эгер сен ал бала менен ойной алсаң. Сен ошол бала менен күрөшүп атасыңбы, сен үй ойноп атасыңбы? Мисалы телефон карап отурганда, кел кызым ойнойбуз десем, телефонду дароо таштайт да. Мени менен ойногон, мени менен кучакташкан, жүк ойногон, үйлөрдү куруп алабыз, анын ичине киребиз, ал кичүү балам келип ал үйүн бүзүп салат дегендей да. Анан ошол нерсе балалыктагы ата эне бере алган нерсе аябай маанилүү деп ойлойм да. Анан азыр эмне кылып атабыз? Биздин оюбуз такыр башкалар менен алек. Биздин санаабыз такыр башкалар менен алек. Стресстер, депрессиядар жана көрө албаучулук сезим, ички сезимдер, башка бирөөлөр менен болгон мамилелер жана өзүбүздүн күтүүлөрүбүздүн курмандыгы болуп атабыз дагы. Баланы эмне деп атабыз? Күтө турчу, кое тур. Мен убактым жок. Унчукпа. Анан унчукпа деген бала кичине чоңойгондо муну унчуктура албай атабыз. Бул мен айтмайынча жасабайт. Бул мындай деп кайра өзүбүз ошол учурундагы кетирген каталарыбызга кайра өзүбүз таң калып атабыз да. Эмне үчүн биз антип атабыз? Биз ошол эле тарбияны көргөнбүз да. Биз энебизден эмнени көрсөк, ошону гана бере алабыз да. Биздин энебиз ал энесинен кандай болду эле? Алар такыр согуштан кийинки адамдар, ачарчылык
ага чейинки үркүндүн, ага чейинки согуштун, жокчулуктун какаары, ал убакта деген сүйүү мээрим, анан азыркы биз чалчаңдап айтып аткан кээ бир нерселер жок эле да. Бирок мен айтат элем азыркы энелерге, эне мындай эле, эне муну бербей койду деп эмес, бар нерсебизди толтуралы. Биз өзүбүз жараткандын ыраазычылыгы менен, жараткандын сүйүүсү менен бардык нерсени оңдогонго мүмкүн болот. Болгону азыркы күнүбүзгө шүгүрчүлүк менен. Анан Асил эжеден айырмаланып мен такыр чуркап мындай ээн баштанып көнгөн кыз эмесмин. Мен кенедей кезимен эле ушундай болсом керек отуруп элем. Саламатсыңарбы депчи. Созулган, токтоо, оорга суруктуу. Ошондуктан мен мындай бир жактан кууп келүү же издеп баруу деген болгон эмес. Мен үйдүн гана тегерегинде. Бирок азыр ойлойм, кийин апам айтат да, ушу үйдөн чыкпаган кыз болот го дедим элем, бул үйгө отурбаган кыз болуп калды депчи. Ошол сыяктуу гештальттарды кийин жаап атабыз дегендей. Бала бакчага барабы? Кызым бала бакчага барат, кыргыз бала бакчасына барат. Тили кыргызча чыкты. Орусча дагы сүйлөйт, кыргызча дагы бар. Бирок орусчасы албетте көбүрөөк. Меники мисал үчүн кызым жаңыдан ошо бакчага барып баштады. Кыргыз тилдүү бала бакчага барат, бирок айландагылары орусча сүйлөйт. Өзүнүн достору менен бир гана орус тилинде баарлашат экен. Эмнеге десем, алар түшүнбөйт дейт. Булар кыргызский не понимают, айла жок, мен алар менен кыргызча сүйлөшөм дейт. Анан кийин могул релаканттар келип алып, бизден Бишкекти Россиянын бир шаарында эле болгондой сезет экенсиң, өзүбүздү үйдөгүдөй сезип жүрөбүз деп атпайбы? Анан ойлоносуң да, биз ушул Кыргызстанда туруп кыргызча тарбиялаганга мүмкүн эмес болгондой болуп атат да, оор болуп атат. Бул маселеде да мындай да, биз ошо эркек чоң уулдарымды биз эми баягы орусчадан аксадык же эртеңки күнү турмушуна иштегенде жакшы болот же болбосо коомго жакшы деп биз орусчага берип койгон экенбиз. Анан баягы 10-жылы революция болуп атканда Элмирбек Иманалиев эмеси комузу менен кошо кайтты го. Кошо кайтканда сен жан дүйнөң эметип ошо телевизордун маңдайында туруп өңгүрөп ыйлап ийип атканда мен уулум айтат да, апам эмне ыйлап атасың, бул ырдап атпайбы депчи. Анан демек мен ошондо өзүмдүн кетирген катамды сездим. Анткени комуз кармаса эле ырдайт деп ойлойт экен да, туурабы? Анан ошол учурда биз ошо азаны дагы комуз менен билдирет дейт, мен айтпаган экенмин. Анан аябай өзүмө өзүм, ай сен эмне болуп кыргыз болуп жүрөсүң? Сен балаң деген эгер комуз кармаса, ырдайды деп эле түшүнө турган болсо, сен үйдө куясың, кыргызча куясың, бирок баланы коом тарбиялайт экен да. Ал коомдо достору менен сүйлөшөт да, ал жеген тамагы же анысы мунусу менен көрүшөт экен. Андан кийинки кызыбызды, эми эки кызыбызды кыргызча мектепке бердик. Анан алар келип дүйшөмбүдө, шаршембиде, бейшембиде десе, уялганыңан кайсы эле депчи, өзүң жаңылып калбастан карапчы. Өзүңүз окуйсуз, бала менен кошо. Бирок ошол эле учурда мына Айзада көрүп атпайсыңбы, айбейлөрдү булар ошол кыргызча окуп туруп, кыргызчаны жакшы түшүнүп туруп, анан кайра башка тилдерди өздөштүрүштү да. Мына түрк тилдерин, англис тилдерин, баардык тилдерин өздөштүрүштү. Ошол эле учурда мындай коомдо орус тили керек болуп атат да. Аны сүйлөшүп коюшат, бирок үйдө кыргыз тилин көбүрөөк колдонот да. Анан мен айтып атам, азыр мындай бизге жана келген балдардан, ошо силер окшогон жаштардан, силердин мындай бала тарбия методуңардан үйрөнсөк, анан мындай балдарыңызды көрүп дайыма эме. Анан мен айтам да, сен мисалы үйлөнө элек балдарга көбүрөөк айтам да, сен биринчи мындай сулуу кыз тандабай, жана Алы Туткачев көп айтат эмеспи? Мен өзүмө жубай тандаган жокмун, мен өзүм балдарымна эне тандадым депчи. Демек, сен ошо энени тандашың керек экен. Эне сенин балаңды кандай кылып тарбиялайт, ал өзү кандай тарбия көргөн, анан сенин балаңды, анан алынын мындай азыркы эми учурда мындай кичине баягы кыздарга талап көбүрөөк болуп атпайбы? Турмаган жасап бериш керек, кирпигин чаптап бериш керек, анан макияжын алып бериш керек дегендей. Анан биз мисалы ал учурда андай талаптарды койгон эмеспиз да. Биз менен жашаган мүмкүн ыңгайлуудур да. Анан азыркы көпчүлүк үйлөнбөй жүргөн балдарга да мен көбүрөөк аттиң азыркы кыздардан эме кылып албай атасыңарбы деп, анан биз баягы аталар изинде көбүрөөк нукура кыздарды сактаган, нукура жүз менен болгула депчи. Анткени сенин нукуралуулугуң бетиңде көрүнүп турат, туурабы? Сенин табиятыңда көрүнүп турат. Анан баардык жасалмалардын ичинде сен кантип көрө аласың да. Ошол эле мисалы
бала тарбиялагандын дагы мындай өтө эмеси деле жок, методикасы жок. Сен өзүң тартиптүү жүрүп, сен ошол өзүң көргөзгөн нерсени балаң алат да. Сен бала көргөнүн кылат. Мунчукпай деле өзүң ошону кылып жүрө берсең, ал сенин куймаң кайра эле эртеңки күнү экземпляр болуп чыгып берет да, мындай караганда. Жакшы, Асель айым, сонун айттыңыз. Анан мен Нурматтан сурагым келип турат. Арп ичинде бир будай болуп, бир мырза болуп турат. Сизден сурагым келип турат. Жубайыңызга үйлөнгөндө алгач ошол эне болот деп көрдүңүз беле, же сулуу татынакай айым экен деп көрдүңүз беле? Албетте, эң биринчи кезекте сиз айткандай, балдарымдын энеси жакшы эне болчудай деген ой менен анан эми аракет кылып, жүрөгүм баантып анан үйлөнгөн. Бардык эле эркектер ушинтет, бирок жандай кылбай. Ар кандай го дейм. Көбүнчөсү ошол мындай ачылып чачылып жүргөндөр менен болгусу келет, бирок тынчыраак бирөө менен жашагысы келет да, ушундай. Мен жакпай деп. Нурзат айым, сиз азыр психология тармагында көп тереңдетип билим алып дагы жатасыз. Ушул жөнүндө кандай деп айтат элеңиз? Урмат айткандай, аябай кызык. Башка бир адамдар менен достошуп жүрүшөт, бирок аялдыкка башкача кыздар да алышат да, баары бир. Таптакыр башка бирөө менен үйлөнүп алган болушат да, анан таң каласың. Анан кээде айтасың, бул муну кандай алды? Ой, депчи. Анан дайыма мындай башкача кыздар менен жүрчү эле го деп. Ошол учурда дагы мен ойлойм да, мындай эркектер кичине жоопкерчиликти мындай өзүнүн мойнуна алгысы келбейт да. Эми бүгүнкү күн, бүгүнкү өтө турган күн баардык эле айбандар деле ал күндү өткөрө алат дегендей да. Бирок ошол күндүн маңызы, ошол күндүн сен эртеңки күнгө калтырып аткан же болбосо коомго калтырып аткан жакшы сапаттары. Мисалы, мен ошо келин болуп барган кезде жолдошум чоң энеси мындай баланы 5ке бөлөбүз да. Баланы 5ке бөлүп, анан бир жерге отко киргизип чакырганда жанталашып, жакшынакай жолугун салынып, кийинип, анан камданып калсаң, баланы чечип алчы. Эне жатып эле турсунчу депчи, анткени өзүң деле эне эркин барып отуруп келгиң келет. Кой балам, аялдар мына чогулган жерде жок дегенде бир эркегибиз болуп турсун аралашып, мындай шайтан шапат аралашпайт депчи. Канчалык мындай эркектин мындай салаваттуу, сындуу, мырзалык мүнөзү кенедей бала болсо дагы көптөгөн энелер баарыбыз баш ийгенбиз буга, туурабы? Ошол эле учурда мисалы бир кой же козу кыйналып атып жаны чыкпай аткан болсо, эне барып деген өзү барып муздап ийет, анычы кыла алат. Бирок ошол эркегим бар депчи, 5 баланы чечип алып туруп, чупалагын тийгизип ырымдап туруп анан муздап атпайбы, туурабы? Ошол сыяктуу эле биз канчалык эркектерибизди мындай улуктап койсок, алар такыр эле монтип эле көйкөлүп албай, бирок ошончолук сенден сакалдуу адам эркек балдарды сыйлап аткандан кийин сен да өзүңдүн жоопкерчилигиңди сез. Коомго болгон жоопкер болуптур. 2 кыз менен ойноп коюп, 3-үчүнү айыл, бирок тиги 2 кыздын тагдыры эмне болот дегендейчи. Ал сенин бирөөнүн кызы, ал кыздын дагы энеси бар. Ал эненин да жүрөгү ооруп калат, туурабы? Ал жана бизде коомдо жана мындай эртеңки күнү сөз кандай калды? Кандай кыз эле деген сөз калат да. Сен аны колуңан келбейби сыйлап, анда тийбе. Туурабы? Аны сыйлап алчу бирөө бар. Сыйлап алат жакшынакай кылып. Колуңан келбесе тийбе. Бирок ошону кайра башка мындай жакшы көтөрүп алганга. Биякта мырзалар силер үчүн да, биз аялдар, эми аял заты да, мене болуп калдым, бирок аял заты эркектин талабына биз макул болобуз. Туурабы? Мисалы, мен жолдошум айтат, жок, мондай болош, мондайды мен каалабайм дейт. А сен ошол махабатың жанып турган учурда сен ошого баш ийгенсиң. Айтып атпаймынбы, тентек мүнөз кыз болгондо дагы менин апам айланып кетейин, сени бирөөгө баш ийет деп ойлогон жок элем дегендейчи. А силер демек ошого жакшы табитиндеги махабатты берген болсоңор, ошол табитине ылайыктуу бир мындай ыңгайдуу, комфортту түзүп берген болсоңор, кыздар силердин айтканыңардан чыкпайт. Демек, андай кылып коюш өзүңөрдөн кетип атат да, эркек балдар. Ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат да. Жоопкерчиликсиз мырзалар көбөйдү деп азыр көп келиндер айтып атат да. Эмнеден деп ойлойсуз? Жоопкерчилик эмелер, мырзалар анткени деген мындай да, буга барса деле боло берет, анан буга деле боло берет деп, жана жок сен тетигиникисиңби бар деп кое албай атабыз да. Биз аялдар баарын өзүбүзгө киргизип алып атабыз да. Демек, доступность. Ошол болуп атпайбы? Жоопкерчиликти мисалы эркектер жок, мен үй бүлөнү мондай кылып курам,
мен монум жетиштүү, монум жетиштүү эмес да. Бирок мен мону күчүм келбейт, мен кыла албайм депчи. Бирок чындыгында келгенде андай эркектер жок да. Андай жоопкер мындай муну кыла алам же кыла албайм деп көзгө карабайт мисалы. Жок бар. Көп эмес, бирок аз да, мисалы биздин. Жок, биз мындай да бир депутат айылга барып турду анан. Ай сен тегерегиңде деген азыркы жаштар эмне деген билимсиз айланайын деп бир аял ушинтип сөзгө жыккысы келген го дейм. Ушу сен азыр ушундай эле болуп баратасыңар десе, апе же билбейм, мен тегерегимдегилер аябай акылдуу. Мен андан башкалар бар экенин билбептирмин дегендей да. Бул нерсе менен айтайын дегеним, дүйнөдө жакшы адамдар бар үчүн дүйнө кармалып турат да. Дүйнөдө жакшы адамдар бар. Биз кээде гана өзүбүздүн ички бир программаларыбызга, сен психолог катарда атпайсыңбы? Ички бир программаларыбызга байланыштуу кичине ушундай адамдарга жолугуп калып атабыз, жана тегерек четибизде көрүп калып атабыз да. А чынында мына сележидей болгон балалыгында сүйүүгө балкыган жана бир эле эненин эмес, 3 эненин сүйүүсүн ала алган кыздардын мына кыт койгандай сонун болушат да. Демек, айталы дегенибиз, биз азыр дагы бирөөлөрдү күнөөлөгөндүн ордунда биз эмне кылып атабыз дегенди кармашыбыз керек. Анан жанагы сурооңузга дагы бир кичине кыстырма. Эркек энесине окшош кыз карайт экен да. Демек, энесине окшош кызды тапканда, ушул мен энемдей сонун кыз эне болот окшойт деген бул бардык эле эркекте. Аябай көп укканым, жана психологияда дагы ушул нерсе бар. Подсознательно адам ушундайды издейт дейт да. Эми баягы эркектин эң эле биринчи көз ачып көргөндөгүсү бул өзүнүн энеси болот атпайбы? Анан эң биринчи сүйүүсү ошол энеси дегендей да. Анан албетте бул жерде коомдо тиги жакшы энелер, жаман энелер дегенибиз менен ар бир адам баласы үчүн өзүнүн энеси эң жакшы деп билинебиз. Бирок ошол учурда дагы эне мисалы балага тарбия берип атканда мындайда азыркы жаштардын мага келип жүргөн аялдардын жаштар баланы аябай эле мындай күрүктөкчө эле монтуп алат да. Анан бул эркек бала коомдуку, кой бер мейли сен айткандай жанагындай лай тепселесиң, бирок сен чоң энең мисалы балбырап ыйлап бала келатканда чүкөсүнөн утулуп калып же болбосо сокчу дедин, мен уруп койду дегенде азыркы энелер не трогай деп мен бала болуп чуркап барып атпайбы? А бул деген биз коомдо жана маменькин сыночек ошолорду тарбиялап атат да. Аны аял билбей эле. Анткени ооба аялдын мээрими балага аябай түшөт, туурабы? Аябай эме мындай аны аярлайсың, сен аны коргойсуң, аны тим эле баса каласың, бирок ошондо да энең деген сага мындай, эй, сен жигитсиң, балбырабай тур дегенчи, туурабы? Сага кандай күч берет? Ай сен мен багасың да, сен эл журтту багасың да, анан сен балбырап ыйлап турсаң анан болобу ушу дегенди алканы кадимкидей мынтипчи. Бирок сен ошонун ичинде да жүрөгүң ооруп турат, ошондон таяк жеп калганына же болбосо утулуп калганына жүрөгүң ооруп турат, бирок сен ошондой күчтү берген энелер. А сен эмне үчүн жана энесине окшогон же болбосо апасына окшогон кызды, анткени ал аял деген дайыма эле күйөөсүнүн айтканын уга бербейт, туурабы? Ага дагы мисалы сен урмат бул жериңде кичине могул жерде кемчилик кетип атат, мүмкүн мен бияган колдоп коеюн деген аял да. Ал деген жана сен энеңен угуп жүргөн, ай сен эркексиң да дегендейчи, күч берип аткан бир аркаңда тирөөч, тепкич турат. А аялдарда ошол сезим дагы мындай көбүрөөк эме өздөш болуш керек да. Мисалы, ооба сен аялсың деп эле баш ийип алып эмес, баш ийиш да башка, туурабы? Бирок ошол учурда кээде эркектер кичине мындай ачык чыгара албайт да, мындай баарын ичинде кармайт, анан бияга кандай болуп калат, анан мындай басса эмне болот, анан эмне дейт деп турат эмеспи? Бирок ошонун учурда да кел бул жериңе мен мындай жардам бербеймби, моягыңда кичине мынтип койбойлу десе, мүмкүн дагы жакшыраак болуп кетет. Акылын айтып, кеңешин айтыш керек сөзсүз. Эркек бала болсун, кыз бала болсун, көбүнчө эркек балдарга үйгө келгенде мисалы кечинде алар кечирээк келип калат го, мындай ар кандай, анан же болбосо жакшы бир иш жасап келсе, же жанагы бир арип тамганы башка тилди барып таанып келсе, ошол үйдүн ишинен дагы ата энелерге кайрылат элек да. Бала мындай турса деле, мисалы атасы айтып койсо, ай ушу балам кыйынчык чыдайт. Ай ушу балам карачай, экөөбүз билбеген алиф ламды үйрөнүп келип турай. Ай экөөбүз билбеген бир аяттарды билет экен ай деген сыяктуу
күч берип коюу бул ар бир адамдын милдети деп ойлойм да балага. Себеби байкасаңыздар, альфа муун, Z муун, ар бир муун өзүнүн аталарынан дагы акылдуу көрүүгөчү. Биздин кичинекей 5 жаштагы кыздарыбыздын сүйлөгөнүн көрүп, азыр биз таң калып калып атабыз да. Мен 5 жашта нәнә деп жүргөм мынанды дегендей да. Ошол сыяктуу керек болсо азыркы муун такыр биз ойлобогондой. Аларда мисалы илимди дейт деген сезим жок. Биздеги көп нерселер аларда жок да. Биздеги көп нерселерди алар андан дагы жакшырта алышты да. Демек, Кудай буйрса биз жакшы нерселерди бере алсак, ишенимдерди бере алсак, аябай Кыргызстандын келечеги кең деп ойлойм. Анан ушунча 30 жылдын ичинде кайсыл учурда Ала Тоо аянтында китеп окулду эле дегендей да. Биз баары бир дайыма жакшы нерсени карашыбыз керек дагы, жакшыны басым жасашыбыз керек. Критиканы, жаман сөздү ар бир адам айта алат. Бирок сенин кыйындыгың жакшыны жакшы деп, кыйынды кыйын деп айтканыңда, демек ошол жакшы нерсени аз болсо дагы, биз аз киши болсок дагы жакшыны эле жайылтып кете бергенибиз бул күнөөгө бир жакшыруусуна кошкон салымыбыз деп эсептейм да. Жана урмат эмеге 18ге чыкканда өзүң билесиң да, мисалы кечке илип баштайт экен го эркек балдарчы. Сен тынчсызданып 12 болду кайда жүрөсүң деп чалып, ай балам каяктасың деп тамагыңды апа мен курсагым ток, мен досторум менен сен жата бер десе дагы тыпырап жиниң келип түнкүгө чейин 3кө чейин жүрө. Жолдошуң жатат чыкпай, анан ай балдар жок депчи ушунсаң, ай эчтеке болбойт, эми булар чоңоюп калды, бой жетпеди, эми басат десе сен болбой эле тыпырап аласың да. Анан энен жүрөгү менен баягы эме кылат экенсиң да. Бирок балдардын атасы болсо айтат да, ай биз деле жүргөнбүз, биз деле ары бери мейли ошентет, кагылат, согулат, кичине үшүп калат, кичине мындай десе, бирок бара баягы эркектин өзүнүн маданияты мындай кичине бийик болушуна кайра башыңды ийип турсаң дагы, энелик жүрөгүң сөзсүз түрдө кечки тамагын берип мынткин келе берет экен да. Анан мүмкүн ошол да бир жакшы тарбияладыр. Бирок ал азыр жакшы, мына азыр гаджеттердин убагында кайсырда отурган сүрөткө тартып, мен булар менен тамактамын же мен булардын үйүндөмүн деп койсоң, бияқта экен деп тынчып калат экенсиң да. Жакшы. Бирок эми сиздер айтып аткандай жанагы гипер опека, өтө ашыкча кам көрүү, анан ашыкча ишенбөөчүлүк негизи көп таралгандай. Ооба. Айрыкча эме биринчи балдарда, тум балдарында. Бул жакта да мындай болуп атат да. Биз мисалы Нурзат экөөбүзгө да жакшы ошол биз айылды көрүп, мындай муздак сууга түшүп, арык даралап дегендей көбүрөөк мындай табият менен мамилебиз көбүрөөк болду да. Анткени баягы этаж үйдөгү балдар үчүн кээде бир чынында андай папакай болуп эле үлпүлдөп эле, анан колдорун карасаң ичке эме, анан ушуну бир баткакты эсип ойноп бир келсе ушул алат депчи, сен өзүңөн өзүң мындай ошол учурдагы айылдын балдарычы. Болбосо барсаң айылдын балдары ошого жараша кичине мындай тыңыраак да. Анан биз көбүрөөк мынтип, анткени мен да жолдошум ага тууганын таанысын деп анан айылга алып барып койт эле эркек балдардычы. Анан барсаң бир жерден эшектен жыгылып кеткен беттерин баары сыйрылган, сен болсо жууп тасылган мектепке алып келерде тим эле жүрөгүң ооруйт да. Бирок азыркы өзүлөрү мындай чоң болуп отурган учурунда дайыма биз ошо айылда эшек менен анан минткендечи, анан карьерге сууга түшкөндөчү, анан балык кармаганда сен моякта жанагынтип таттуу тамак берип отурганыңа бирди айтпайт да. Бирок ошол моменттерин тайта менен жүрүп, анан мынтип тигинтип деп, анан биз жана кимдин Новотелдин эмеси менен жетекчиси Жодар менен бир жолу бир отуруп сүйлөшүп калдык. Анан бир иш чараны сүйлөшүп атабыз да. Анан мен аны мындай шаардык бала экен деп, анан мындай башкача айтып баштасам, анан айтып атпай, эже мен да ушул сиздин Бешкөкүлдү колдойн, анткени мен ушул эмедемин, топурактанмын депчи. Анан мен деген кантип десем, ичиңде чоңойдуң беле деп күлүп койдум да. Ошонсам башым бияка кылтыйтып чоңойгом десе, мен улумду мындай кабагы түшүп калды да, бул экөө эмнеде сүйлөшүп атат депчи. Көрсө кичинекей чагында ичигине атасы ат менен өңөрүп баратканда, анан ата үшүп калбасын деп баланы кымтый берет да. Ал болсо жанталаш кайра биягынан башын чыгарыпчы. Ошол моменттин күлүптеген директор болуп турганда дагы тим эле сонун кылып айтып берип, башым кылтыйтып мынтип чыгарып деп экөөбүз ушундай бир жыргап алдык да. Биздин жаныбыздагылар аны түшүнгөн жок. Демек, ал ошол ичке барган эмес, көргөн эмес. Ушул жерден дагы бир ушундай нерсе да,
мен оюм такыр башка нерсе айткым келип атат да. Билесизби, биз дайыма ичиктен башын чыгарган, анан айылда эркин ойногон, анан деп басым жасап, бул чыны кыргыздар, бул мекенчил деп ишенет экенбиз да. Бирок мен билимге таянган, кыргыз тилинде сүйлөбөгөн, бирок ушунчалык Кыргызстан үчүн көп эмгектерди кыла алган кишилерди көрө алдым да. Демек биз ар кандай чектөөлөрдү койбошубуз керек да. Керек болсо такыр англисче дагы өсүп, бирок кыргыз дегенде ичкен ашын жерге койгон адамдар кээде коомго көбүрөөк салынгышып атат да. Анан ошол эле учурда айылда ушундай деп биз мына чыныгы кыргыз дегендер ошол кыргыздарды тепкилеп, кыргыздарды буттан тартып, ануай деп коюп отургандарды көрүп атабыз да. Ушул жерден айтайын дегеним, биз баары бир айзада билимге басым жасашыбыз керек. Биз дүйнө таанымыбызды кеңейтишибиз керек. Биз интеллекттерибизди жогорулатышыбыз керек. Кыргызча дагы сүйлөсүн, бирок чет тилде сүйлөгөн балдар көбөйсүн. Себеби заман менен биз тең жарышышыбыз керек болуп атат да. Себеби башка өлкөлөрдү карасаңыздар, эмне деген ойлоп табуучулуктар болуп атат, эмне деген ачылыштар жасалып атат, спутникке учуп атабыз. А биз эмне кылып атабыз? Баланча мынча аял алыптыр, түкүнчө мынча болуптур деген гана сүйлөөлөр менен отурабыз жана дайыма бири-бирибизге сын тагып, критикаларды айтуу менен элекпиз. Жарымыбыз өз комплекстерибиз менен иштөө менен элекпиз да. Ар кимибизди дайыма көптөр жакшы сөзгө муктажбыз, экиден башы бириксе эле бирөөнү кеп кылган. Мен тескерисинче ушундай бир коом кургум келет да. Билимге кызыккан, идеяларды сүйлөшкөн. Келгиле момундай кылабыз. Мына азыр дагы Антариске болсун, силерге болсун, мен аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кеп дайыма эле рекламаларда эмес, кеп дайыма эле акчаларда эмес. Кеп деген сенин азыркы жасап аткан жумушуң 30 жылдан кийин кандай таасирин тийгизет. Себеби байкасаңыздар, биз 30 жыл мурун эмне кылдык элек, азыр ошонун жемишин көрүп атабыз. Ошол учурда айтканбыз, дипломду жөн эле алып кой, сага иштей бересиң бардык жерде. Бирок азыр карасаң, эки сөздү бириктире албасаң, сени эч ким жумушка албайт экен да. Демек азыр кайра билимге болгон басым башталды да. Биз билимди алышыбыз керек, окушубуз керек жана китепти окуганга үйрөтүшүбүз керек. Себеби карасаңыз, ушул эле жердеги, мисалы, урмат, сиз азыр алып баруучу болуп жүрүп, бирок алып баруучулуктун эң мыкты бир негиздери камтылган 18 китепти окугандан кийин сиздин деңгээлиңиз көтөрүлөбү? Демек ар бир адамдын азыркы учурда сен камырды башкача жайып жүрсөң, бирок ошол камыр жөнүндө дагы 10 китеп окуп көрчү, сен башкача жайып каласың да. Азыр ар бир кесиптеги инсандар өзүнүн кесибиндеги эле тереңдетип окуй турган болсо, ал андан дагы көп ачылыштарды жасай алат. Мына биз барып тамак жеген супара, ошол жерде биз эзел ойлогон эмеспиз да. Камыш үстүндө камышы бар, анан тегерек четинде тиги тогуядай болгон жерге акча төлөп отурабыз депчи. Бирок ошол керек болсо тогуя канча адамдардын бара албай турган жери болуп атат да. Бул эмне? Бул чет жерден келген конокторду биз кыргыз тамагы менен сыйлап атабыз дегендик да. Бул башка мамлекеттен келгендер эмне кылат? Кыргыздарда эмне бар экен деп карайт, ошол сыяктуу. Биз дагы ошол учурдан пайдаланып, мен аталар изи үчүн, Асель Калканова үчүн аябай ыраазычылыгымды билдирем. Асель айымга эң эле биринчи менин таанышуум аябай кызык болгон. Андан кийин биз керек болсо тиги тойлорубузду алып барышып, мен ушул учурдан пайдаланып улуттук той берген эки эле кишини билем. Бирөө биздин Максутов Алтынбек мырзабыз, министрибиз, экинчиси Асель Калканова деп билем да. Анан ошондо дагы Асель эже той берем дегенде, Асель эже келиңиз момундай кылалы, келиңиз кыргызчаны да ичин момундай кылалы деген учурларыбыз бар. Анан таанышуубуз аябай кызык болгондо, мен жолук салынгандан кийин эже мага бир өзгөчө сонун азыркы күнүгө кийип жүргөндөй кылып элечек жасап бериңизчи деп атпаймынбы заманбап десем. Тааныч эмес, менди балким тааныгандыр, бирок мен Асель эжени ошондон тааныгам да. Анан жок, мен элечекти нарктуу, баягы салттуу элечекти бузбайм, мен аны замандаштырбайм, заманбапташтырбайм жана мен кийинки муунга ошол боюнча тапшырам деди да. Мен ичимден ушунчалык сыйлап калдым да эженичи. Айттым, ассамат экен дедим да. Бир эмелер бар да, мындай азыркы учурда да жана ошо аталар изинде фотосессияга келгенде биз макияжыңды ал, мындай, анан кайсы уруунун келинисиң десе, мындай эми баягы Бишкектеги кичине жаш урун эмес, мындай атасы жок жетелеп жүргөн балдарды көбүрөөк алып келип атышат да. Анан мен сага акчаңды төлөдүмбү депчи, жагың басып жасай бер дегендейчи. Анан бирок биз акчанын кулу эмеспиз да. Туурабы? Биз нарыктын кулубуз да, биз элдин кулубуз. Бир элде мындай сөз бар эмеспи? Башка жерде хан болгончо, башка жердин султаны болгончо өз элиңдин култаны, туурабы? Ошондой эле учурда сен
сурайсың да, бул баланын кайсы уруусу сен ошого жараша элечеккейсиң, анан тиги деп жана бир жолу бир мында атын айтпай эле коеюн, бир элчиликтин аялы келди да, мындай кымча бел эми анан бешкөкүл кийем дейт. Анан мен айттым да, сиздин канча балаңыз бар десе, 3 дейт. Анан сиз эч кандай элечек эме бешкөкүл тебетей кие албайсыз депчи. Анан ушундай деп айтсам, мындай кыздарга жанындагы силер айткан жок белеңер мен ким экенин депчи. Анан мен айттым, мага баары бир. Сен ким экенсиң, мага баары бир. Сен бир кыргыз энесиң да, бирок эне сен балдарың үчүн калтыргың келбесе. Анан болтур, биз сиздин акчаңызды кайрып беребиз, бирок биз тартпайбыз депчи. Биздин аялдар кичине мындай эсирип кетебиз го. Бизге кичине кээде бир камчы көргөзүп коюш керек деген. Ошол учурда мисалы мынтип кетет да, мындай менин акчам барбы, мен каалаган кылып алам дегендейчи. Акчаң бар болсо дагы, бирок сен кыргыз мурастарына баш ийип, кыргыз мурастарына мындай аяр мамиле жасабайм дегенде мейли деп кыла турган моменттер бар. Ошол моменттерди сактап, мына мисалы мен Памирге көбүрөөк барам. Памирде Турцияда жашап турган вандык кыргыздарды аябай мындай сыймыктанам да мен. Анткени ошол эртең менен туруп, жана шапак деп мындай ак эмесин кийип туруп, анан ак бөртмө жолуктарын салып коюп, анан көчөгө башып туруп, анан ошо сакалдуу үйдө апа бар болсо, барып учурашып, таңдан аман чыктыңызбы, анан кетейин, түндөн жакшы чыктыңызбы, так саламатсызбы деп учурашып өтүшөт да. Биз учурашып атабыз бирибиз менен. Же болбосо энебиз эртең менен чалып атабызбы дегендей да, туурабы? Алар бири-биринин амандыгын тилейт. Ошондой эле оюлуу жакшы кыргыз чапандарын кийишип, анан ошолордун мисалы мына карасаң, кеткени баягы орустардын келиши менен 16-жылдагы үркөн учурунда алар алайдан мургаптан аркы Кытайга өтүп, анан Пакистанга өтүп, анан Афганистанга өтүп атып, анан кайра тиги Ванга келип атпай, ошол тарыхтарында бардык үй мүлкү бар, ошол жайгаган жерлеринде калып өзүнүн жанын эле анан энелеринин ошол салттуу буюмдарын түйүнчөккө түйүп алып, анан бир сага ачып берсе, мисалы энелеринин жана ай бул деген чоң энемдин энесинен калыптыр, 250 жылдык тарыхы бар, жана кептакыя саймаларын көргөндө көзүң чачырайт да. Сен Кыргызстанда жашап туруп, энеңдин бир тагынган топчусун сактап алдыңбы? Же болбосо бир ошол жасаган каламасын жасап атабызбы? Туурабы? Биз эң биринчи ошо бала тарбиялоодо мен дайыма айтам, сен жашаган үйдө нандын жыты чыгып туруш керек. Сен ошол каламаны же балаң, сенин балаң башка мисалы ошо супрадан жейби, башка жерден ай бая чоң энем жасатчу эле деп жебей, сенин үйүңөн ошол даам келип туруш керек да. Мисалы ой супаранын наны, ошону айтып дүкөндүн наны. Ошол эле учурда сен жайында эми жарма жасап коюш бир замат да. Туурабы? Азыр эми газдын баарында биз баягы бир Элла Майер деген изилдөөчү бар, тарыхый изилдөөчү. Бул ошол Кашкар кыргыздарын Кашкарды изилдейм деп кетип баратып, анан ошол Алматадан чыгып, бул Балбай Батыр, ошол эмеде Сары Жаз, Эңгилчек аркылуу өтөт да. Ошол жерде мындай эми тарыхта жазып кеткендери көп, бирок менин эмемде мындай аябай мындай толкундандырган, мындай ученый катары, туурабы, бир этнограф катары, изилдөөчү катары ошол Элла Майер жазып атат да. Тамак жасайбыз деп отун чогултканы бартабыз дейт. Бирок Сары Жазда отун жок, ал жер талаада. Анан аркабызга кап мүшөктөрдү илип алдык дейт да. Анан баратып эле жана уй таштап кеткен кыкты буту менен теп эле аркасына салып койт дейт да. Мен бут менен тепсем балчы басып алам дейт да. Анан мен буну кантип анан бул боло эле экен деп курай сайып туруп одарып кетет дейт да. Эртеңки күнү алабыз депчи. Анан ошону алып келип от жагып дейт, анан казан коюп биз деген тамак бышырдык дейт да. Бирок тамактын даамдуусун жазып атат. Ошол бирок биз аны күнүнүндө көрүп жүргөн эле, күнүбүздө аны көрүп эле жүргөн нерсени биз китеп кылып жаза алат белек да. Ал бала кезиңде сен аны канча жолу чогулткансың, чогултпасаң дагы канча жинагансың, бирок сен ошону тарыхый китеп кылып, же болбосо бир
бир ойтолоо кылып калтырат белең, калтырбайт элең да, туурабы? Бирок ошол Кыргызстанга кирип, кыргыздын жашоо тиричилигин көргөзгөндө маани берип атпайбы ошонусуна? Эми кийим кечеги алар дагы мындай эми ал китепти баарын айтыш керек да. Ошол аркылуу анан Кашкарга өтүп, ошо кыргыздар жол көргөзүп берип, анан ошол жерде изилдөөлөрүн эме Такламакан чөлүнө чейин изилдеген да. Бизде мисалы туура биз өнүгүш керекпиз. Бирок биздин топурагыбыз анткени мен дайыма айтам, ал акыл эс тутум, генный память деп коет го, акыл эс тутум дайыма бир нерсени мындай сактап жүрөт да. Мүмкүн балдардын жолу болбой атканы же бир жака эме болуп атканы, мүмкүн ошону изденүүсү бир ушундай бир сен нан жасап берген моменттен чыгаттыр да. Мүмкүн бир башын сылап деле, чекесинен өп айланып кетейин балам, урмат, бүгүн эртең менен ишиң ийгиликтүү болсун, айланып кетейин, сени Кудайым эме. Анткени мен бул бата эненин жүрөгүнөн чыккан тилеги бул балага деген чоң бир сонун тепкич экен да. Анткени биз баягы 19-жылы жана алып балдарды алып Арабияга барганда мен өзүм таң калдым да. Анткени мен баягы элечекти изилдеп, аялдардын түйшүгү, аялдардын кийими, ошол эле учурда төрөттө кандай болгон, эмне, ошолордун баарын коюп, баягы коомчулукка жайылтып келип, бирок эркек менен иштебегениме өзүм өкүндүм. Анан кийин кайра ошол чыгармаларды окуп, этнографтардын жазып кеткендерин окуп, ушинтип анан баягы элечек оротуп мага көп энелер келет да. Эми ал бардык энелерибиздин наркы, салты, ошол эле тарбиясында бир өзөктөр бар да. Анан эмне үчүн азыр алыптар төрөлбөй калды бизде? Эмне үчүн азыр биздин эркектерибиз мындай баатыр мүнөз болбой калды деп айтсаң, эне айтат да, мүмкүн биз батадан кетип аткандырбыз балам. Анткени ошол эле учурда мына Кoko хандыгы ар жагынан кысып, орустарыбыз бияктан кысып, кыргыздардын балдардын баары мындай бычактын мизинде, кылычтын мизинде калып аткан учурларында энелердин баары айланып кетейин, эптеп-септеп бир эркек, эптеп-септеп бир тууганым депчи ушинтип атып, ошол бата менен азыркы эркектерибиз эриптеп аткандар да. Анан ошол жолдон, ачарчылыктан, ошол жерден чыгып орустар келип жакшы заман берди деп эле анан ошого куюлушуп жашаган күндө дагы биз деген мисалы бир боюнда бар келин азыр деле кирип калса, УЗИге бардыңбы? Эркек бекен? Бир төрө барып куттуласың, эптеп бир эркек төрө барып куттуласың де. Жок, урмат, билем сенин 3 кызың бар, бирок сен эркек бала төрөлүш үчүн сенин чоң энең де, же болбосо аялың биздин үйгө айланайын, биздин ошо урмат үчүн бир урматка канат боло турган, тирөөч боло турган бир эркек бала деп мүмкүн тиленишибиз керек да. Ар бир туура тилене билиш керек. Туура тилене. Бул деген күнүмдүк сен кафеден барып тамак ичип коюш эмес, сен ошол майды жасап салып балдарыңа тамак жасап аткандагы бала эненин ниети айланып кетейин, ушул үй бүлөм үчүн жарамдуу болсун, орус ыркоодон алыс кылып, баягы энелердин бир мага бир коурангандары жагат, туурабы? Коурана берет эле го, анан божурана берет эле. Анан сурайсың, эне эмне болду десең, энең айтат да, айланып кетейин, тиге тиленип атам. Болбосо кошунанын эле келинин боюнда бар, болбосо ошого деле жана уйга деле ушу желиндеп калды эле дегенди. Энелердин тилеги. Эми тойлор тууралуу сүйлөшсөк, сиз Нурзат эже жогоруда айтып калдыңыз, мен эки эле кыргызча той алып баргам. Ал кыргызча тойлор деген кыргызча дегенде нукура кыргызча. Таптакыр башынан аягына чейин кыргызча, кийимдери да кыргызча баары. Ал кандай болот? Аны биз мындай көргөзмө, анан раритет жашоодо бир эки жолу болчу иш чара эмес, жайылта алабызбы? Жайылта алабыз. Мен өткөндө дагы жаздым. Эгер жалпы негизи ал кандай өтөт? Жалпы мисалы 1000 той алып барсам, анын 700-ын кыргызча алып баргам деген сыяктуу. Бул кыргызча дегени манас менен башталып, канекей, бакай деп баягы оркестрди, жалаң фольклор, жалаң көбүнчөсүн ошол уюткулуу баягы чыгармаларыбызга басым жасаганды айткам. Ал эми азыркы мен эки эле тойду көрдүм деген, бул керек болсо кызына эшиктин астына боз үй тиктирип, ошол боз үйдү жасалгасы менен кызынын себине берген да. Бул баягы акчалыктан деген эмес, анын ичине баягы үлпүнчөк жаап киргизгени, анын ичине кыз дагы мырза дагы кыргызча этно аталар изинен кийингени,
алып баруучулардан баштап жалпы бүркүттөр менен керек болсо жанагы иттер менен биздин тайгандарыбыз ошолор менен киргизүү, анын ичинде келиндерди жүгүндүрүү ар бир жактан өзүнүн салт санасына байланыштуу. Анан бизде эмне азыр аябай кызык нерсе болуп атат да. Биз кыргызбыз деп аябай төш чаап атабыз. Биздин мына Манас атабыз болгон дейбиз, бирок ошол киши Манасты окуду эле же манасчынын оозунан бир канча саат Манас угуп турбу? Биз Манастын атын эле билгенибиз менен ичине сиңирип кире алган жокпуз, жана ошону биздин өзүбүздүн жашообузга сиңире алган жокпуз да. Анан азыр дагы мен кыргызмын дегеним менен ар бир адам өзүнүн үстүн карап көрсө дедим эле да. Өзүнүн жашоо образын жана балдарын карап көрсө, кайсыл жеринде кандай кыргызчылыктын жыты, даамы бар экендигин. Себеби кыргыз деген бул Советтер Союзунан 24-жылдан берки кыргыз эмес. Кыргыз бул биздин тарыхый кыргыздарыбыз. Бул биздин аталарыбыз, апаларыбыз, бул биздин санжырабыз келаткан канча жылдардан берки өзөктүү окуялар. Керек болсо ушул биз отурган жерде дагы канча ата бабаларыбыздын каны калган. Биз билбейбиз, биз азыр мына ушул жерде отурган жерибизде дагы кыргыз эл жери үчүн башын сайган ушул керек болсо кенен сары келген, кенен сары келип ушул жакта балким согуш болгондур. Ушул мекен үчүн жанын кыйган эр азаматтардын сөөгү жаткандыр биздин астыбызда. Түшүнүп атасызбы? Демек биздин Кыргызстандын ар бир баскан жолубузда, ар бир чарчы метринде биз айта турчу, биз эстей турчу ата бабалардын издери бар да. Бирок ошол эле учурда азыр заманбап болуп кандай баратабыз. Мисалы мен Айзада менен Урматка ушул жактан суроо бергим келип атат да. 50 жылда эл жаңы дейт экенбиз. Биз дагы кайсыл бир учурда азыркы жаштарды карап бир кээде таң калып, кээде суктанып, кээде өзүн кабыл албай аткан нерселер бар. Бизди дагы бизден улуу муун кабыл албай аткан нерселер бар да. Экөөңүздөргө суроо да, 20 жылдан кийинки жаштар кандай кыргыздын эмнеси менен сыймыктана алышат? Кандай деп ойлойсуңар? Алар кандай кыргыздар болушат? Мына азыркы төрөлгөн балдар 20-га чыкканда. Элестетүү кыйын, бирок эми азыр жана сиз айткандай балалык травмалары жок, эркиндиктери көбүрөөк көбүрөөк мээрим алган, өзүнө ишенген адамдар балким жакшы жаңылык жаратат чыгар деген үмүт бар. Ооба. Бирок биздин мен өзүмдүн тең туштарыман мындай чыгаан же укмуш бир нерсе күтпөйм да, тилекке каршы. Себеби биз мындай. Биз деле ошондой кичине сүйүүгө тойбой калган, сүйүүнү каалаган, анан сүйүүнү ар жерден издеген муунун катарына кирип калабыз. Балдарды келечекте, мисалы мен бул программадагы миссиям ушул келечекте сүйүүгө толгон балдарды тарбиялоо. Мына бул башка маселе. Биз кааласак деле, каалабасак деле сүйүүгө толгон балдар төрөлөт, чоңоёт, 20 жашка чыгат. Бирок алардын кыргыз деп соккон жүрөгү кандай болот? Ал дагы чоң суроо. Мына кеп ушунда да. Кеп биз азыр кайсыл бир адамдарды мындай сизди мисалы Меккеге кирип барган кийимиңиз менен ушундай жерден алып көргө салдык. Сенин жекелигиңе чыгып, сен асылып керек болсо ата энеңе акыра тарткандар да пайда болду да. Анан ошол жерде жөн гана атаң көрү, ушул кандай кыйын кыз. Ой, Меккеге деген эме кийип барды. Элечек кийип барды. Жо, ал жерде адамдарды, Меккедеги адамдарды суктандыруу же өзүңө көз карашты кабыл алуу деген нерсе жок. Бул жерде сен жөн гана асыл сапат ичиңде оюң бар эле да. Ушул менин сонун өкөңөрдүн кийимдериңерди ушул башкалар дагы көрсө, бизди тааныса, биз жайылсак деген гана асыл сезим бар болчу да. Көрдүңөрбү? Ошол асыл сезимдерди биз азыр талкалоо менен элекпиз. Биз азыр түшүнүү менен эмес, адам түшүнбөгөнүнө душман дейт. Адам тааныбаганына душман. Сизди сыртыңыздан карап жөн эле томбучуп койгонго өттүк да. Бирок сиздин ичиңизди карап, сиздин кандай асыл идиректериңиз бар экендигин, сиздин кандай бир максаттарыңыз бар экендигин күйүп жанган, керек болсо эртең менен уктабай калганчалык деңгээлде ойлогон оюңуз бар экенин биз билбей элебиз да, Айзат. Ооба. Түшүнүп атасызбы? Кеп ошондо да. Демек айтайын дегеним, биз ар бирибиз ушул жерде бизди угуп аткан ар бир адам жөн эле менин балам 20-га чыкканда кандай болот? 30-га чыкканда кандай болот? Азыр мен кимдерди талкалап атам? Азыр мен кимдерге каршы чыгып атам, эмне кылып атам? Себеби биз жерген нерсе аны балдарыбыздан көрөбүз. Ушул учурда мен көбүрөөк мындай кылат элем да, мисалы, урмат мындай кыргыз болуп жаралышта, сенин баары бир акыл эс тутумуңда бир кыргыздын бир нерсеси сени мындай күч берет. Мисалы,
ошол эле атаңдын сөзүдүр. Анткени балам сен мекен үчүн керексиң. Урмат мындай бауырабачы сен деген аркаңда мындай Кыргызстан турат дегендейчи турабы. Ошондой эле сен мындай өзүңдү чыйрак алып депчи. Анткени бул учурда кереге кеңеш деген болот эле бизде турабы. Ошол эле учурда энеси билип турса дагы бирок атабыздын сөзүн сүйлөйлү. Атабыздын сөзү акыркы сөз айтат да. Ошол эле учурда биздин мисалы сен эт бышырып жүрөсүң да казанда турабы. Качан гана сакалдуу адам келип этти кичине кесип көрүп анан чыгар деп айтмайынча сен өзүң эң баштан чыгарып ийбейсиң да, мен азыр тартам депчи. Сөзсүз турда сорпону ичип көрөт, тузун көрүп көрөт турабы. Анын тиги шылынып кетпеген экенин, эти ажырап кетпеген экенин сен кандай кылып улам көзөмөл кылып турат да турабы. Ошонун дагы эмеси бул ата болуп атпайбы турабы. Кайра эле ошол коомду мисалы Айзаданы жанчып атабы, Нурзатка жаман айтып атабы, бирок ошонун учурунда мындай эркек кишилер айтканда мындай ай деп мындай жүрөгүң ооруп кетет да. Анткени аял болсо мейли дейсиң. Жок, айтканда да бир жөн да кечирип коюңузчу, мисалы коркуткан учурлар болот да. Мен айтайынбы, мен ошону жарылып айтайынчы. Жарылайынчы Нурзата. Психологко келгенде эле айтайынчы мисалы. Айтып калчу жерде. Ооба, мындай мен сени минтип кетем, мен сени тигинтип кетем, мен сен кайсыл жерде жашаганыңды билем. Ашыкча туура эмес түшүнүп алгандар, же болбосо ашыкча кабыл алып алган адамдардын мен алар каалагандай жашабайм да. Мен алар жакшы деген нерсени кээде мен жерип же болбосо башкача көрсөтүп койгондугум үчүн алардын көзүнчө башкачамын. Биздин азыркы учурдагы көпчүлүк ушундай эркектердин жазган нерселери кээде коркунуч пайда кылат. Менде чыныгы эле жашоодо кармап алып эле мен ошентип кетчүдөй, зордук зомбулук көрсөтүп кетчүдөйчү. Анткени ушундай жазган учурлар болгон. Мисалы сен жашаган үйүмдүн дарегине чейин айтып, мисалы моомча жерде моомдай жерде жашайсың деп. Кыргыздын эркегинен сен аябай колдоо күтөсүң деп кой. Ооба. Болбосо сен мындай артымда ушу кыргыздын жигиттери бар деп мындай сонун жүрөсүң дегендей да. Карасаң эле ошол жигиттер сага тескерисинче мындай коркутуу, үркүтүү. Ооба, кайсыл мындай адам аялдын мындай ажарына чыгып ошол аялдын мындай өнүгүп өсүп атканын көргөнүңдө, демек сен ошол жерде эркектин колдоосу бар экенин дайыма көрөсүң да. Ал аялдар мындай билгизбейт турабы? Сен ал жерден жаман сөз угуп калганыңды дагы, тепки жеп калганыңды да билгизбейсиңер. Бирок кечинде барып бир жастыкты эме кылып, суу кылып ыйлап чыгарсыңар да, турабы? Бирок ошол жерден көрсөң жүдө айыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деп айтат да. Ошол эле учурда мисалы эркек киши мындай жанакы айтып атпайбызбы? Ал энесинен ошондой удар алып жүргөн. Демек, сен бирөөнүн кызына жаман айтып атканда, сен демек энеңе сен ошондой сөз айта аласың. Турабы? Сен Айзаданы барып кордоп кетем же болбосо башка деле бир кызды кордоп кетем деп айт. Анда сен өзүңдүн энеңди кордой аласың. Сен энеңге деле энең дурайне барчы деп айта аласың. Ал ошондой эркек демек. Сен антип айта албайсың, турабы? Сен аны ойлоносуң, урмат, сен ойлоносуң, эки жак бир жак карайсың. Бул эмне себептен болду экен деп ойлоносуң, турабы? Анткени эгер жоопкерчиликти жанагындай эле да, жоопкерчиликти сезген адам ал менен мындай эме кылат, эсептешет, турабы? Мен буга жаман сөз айтып койсом, демек ал өзүнүн карындашын деле кордоп койгонго мындай тартпайт да. Демек ушул жерден сонун нерсе чыгып атат да. Эми караңыздар, биз бул туура эмес, бул жаман, бул туура эмес деп атабыз дагы азыр сонун нерсе чыкты. Асележе ушул учурдан пайдаланып, мага, Айзадага, жалпы кыргыздын азыркы келиндерине төрөп аткан, бала тарбиялап аткан, келечекте төрөй турган келиндерине чыныгы асыл кеңешиңизди айтыңыз. Канткенде биз чыныгы мырзаларды, коомдун жүгүн көтөрө алган, үммөттүн жүгүн көтөрө алган мырзаларды канткенде тарбиялай алабыз. Биз ошону алалы дагы бүгүн болбосо дагы эртең жасаганга, болбосо бүрсүгүнү жасаганга аракет кылалы. Мен мисалы өзүмдөн сөз берем. Мен ошондой уулду тарбиялоо үчүн мен мону кылайын дегенге рецепт жок, курам жок. Себеби азыр келиндер бар да, билет туура эмес кылып атканын. Биз деле балким билебиз кай бир учурда, бирок кайдан алам?
мен үлгүнү кайдан алам? Мен эмнени көрсөм мен энемен ошону айтып атпайбы мына биз сиздей ошону перечислять этип берет. Сиздин мисалы эмеңизде сиздей болуп бала тарбиялагым келет. Мен да баланы ошондой кылып күткүм келет деп айтат да, бирок ошондо сен айтасың да буга деген канча бир кылымдар күндөр жашоо керек да. Хорошо, анан мен угуп отурган 20 жаштагы аял анда менин шансым жок дейби? Жок, ошол эле учурда мен эми азыр сөзүм аягына чыгайын. Мисалы эркек адамдар мейли тарбиялабай эле койсун, бирок ошол үйдө кирип чыгып жөн эле чогуу отуруп чай ичип, сен эне катары атаң келсин азыр тамак істейбиз дегенчи, ошол атаны сен улуктап, атанын акыркы сөзү, ошондо атаны сен баарыбыз жабыртап, ал иштен келет, азыр мен тамагымды чыгарам деп, ал сага эч убакта жаман сөз айтпайт. Туурабы? Балдарым, тамак быштуу кел анда. Бүгүн эмне ишиңер кандай болду? Эмне болду дегенчи. А тарбиялык мааниде эч кандай мисалы азыр былчыт акчаны төлөп туруп Япондун школун окутуп атабызбы? Түрктөрдүн школун окутуп атабызбы? Кытайдын школун окутуп атабыз? Анткени биз ошону идеалдуу дүйнөнү багындыра турган тарбия деп эсептеп атабыз. Бирок биз нукура кыргыз тарбиясында тарбияладыкпы биз балабызды? Ооба, мен азыр жаш келиндер, жаш кыздар көп айтам, жана бизде кыргызда бар, оту менен кирип, гүлү менен чык депчи. Ал такыр эле минте болбо. Бирок сен ошол эле учурда сен келиндигин, эненикен, кыздыкын. Мисалы Айзадан ошол эле мекеде элечек кийгенин ургулап соккулап аткандагы учурда чачын жайып жүргөн аялдарды эмне үчүн биз кыздарды тыя алган жокпуз? Анткени мен энем билем, чачыбызды жууп алып кичине селпилдеп өлүңдү көрөйүн, жин алдыгыңды ирилген катындай болуп салбырабай. Эмне үчүн биз жүргөн көчөдөгү ар бир кызды чачыңды жина, сен эр өлгөн аялдай болуп көрүнүп атасың деп айта албай атпайбызбы? Туурабы? Анткени заман башка. Азыр сиз айтып аткан мисалы жанагындай эркекти улуктайын деп атса деле эркектин колунан кээде бир нерсе келбей кетип атат. Анан ал эркекти улуктайын деп атса эле ал эркек ошончолук сапаттар жок болуп атат. Анан эмне үчүн улуктайсың, кайсы нерсеси үчүн улуктайсың? Мисалы мага мынтип көп жазышат да, эже дейт, күйөөмөн укпаган дугам, ушундай жаман сөздөрдү угам, анан ошолорду ушинтем, анан чындап силе албай атам, чындап ошо баш ие албай атам, эмне кылсам, кандай кылсам экен деп. Бул эмеде дагы мен бирди айтсам ал экини айтып атат. Аялдарда мен баягы көбүрөөк энелер менен иштеп, баягы өзүм энеде тарбиялаган энелердин тарбиясында бир методика бар да, мындай жинекиң келип атканда унчукпай кой дегенчи. Туурабы? Анын ага мени сыйла, мени деген карап кой, мага гүл берип кой дебей эле өзүң эле күлүп барып жайлоодон гүл терип ал дегендейчи. Бирок ошол момент, ошол 2 ай же 2 жыл өтүп кеткенден кийин сен жанталашып ошол гүлгө маани берген, ал түшүнөт. Бирок сен ошол убакта куя албайсың ага. Ошол убакта сен унчукпай кал, кийин ал өзү келет. Анткени сен мисалы аялың кызыл көйнөк кийип, мындай кылса мындай кыйыгынан карайсың дагы, бирок эмнеге эле буга кызыл өң жагып атат деп жанан кызыл бир нерсе анализ жасайт, алып бергиң келет, туурабы? Биздики көбүнчө азыр баягы жашоо эмеде кичине мындай сыйымдуу деп кара кийимдерге көбүрөөк өтүп атпайбызбы, туурабы? Биз мисалы мен көбүнчө айтам, мисалы чачпак тагынууда энелердин тарбиясын карасаң, жөн эле чачпак тагынууда тырсылдап чачпак келатат, туурабы? Үнүн угуп келатасың. Боз үйдө жаш жубайлар болгон болсо, чачпактын үнүн угуп калып эле, сакалдуу адам келатат деп тура калып, боз үйүнүн эмеге жыйып терип, анан босогого тура калып атпайбы, улагага тура калып атпайбы, анан эне кирип атат да. Бул биздин эмеде салттуу тарбияда мисалы кээ бир айтпай турган үндөр бар, айтпай турган нерселер бар да. Ошол эле чачпакты мисалы чачпагыңдын шырпылдагы, жүрөгүң зырпылдагы деп эркектер эле кайра ыр чыгарып атпайбы? Мүмкүн кыздар, аялдар биз өзүбүз ошого ыңгайлуу шарт түзүп бербей аткандырбыз. Туурабы? Ошо жазылган чачыбыздын кайсырине ыр чыгарасыңар? Эгер сен ушунчалык баягы сыпаттуу болуп турган болсоң, бирок эми баягы мировой бренд деп жана бардык брендтерди кийинип атпайбызбы бизчи?
аларды ал деген тияққа барса деле көрөт, Россияга барса деле көрөт, Түркияга барса деле көрөт ал кийимдичи. Мүмкүн ошол эркек адамды мынтип мындай биз ошого себепкер болуп атабызбы деп күмөн ошону айтып атасыз. атам. Гүлдебеңизби? Гүлдегендечи Нурсат айым, кечип коңузчу оюңузду бөлгөндүгүм үчүн. Мен Урмат мырзанын Instagram тарыхчасынан бир сторис көрүп калганмын. Мен түшүнбөйм, эмнеге мырзалар айымдарга гүл беришет. Бул гүлдөр баары бир мына ушинтип солуп калат, мынакей таштандыда жатат деп. Сиз айымыңызга эч качан гүл берген эмес белеңиз? Айтыштын кажети бар. Ооба. Бергенди эстей албайм. Ачыгын айтканда ошол. Бирокчу көрдүңбү, биз деген кыздар деген сен бизге гүл бер деп эле талап кое берипчи, азыр жана тизелеп алган эркектер чыкпады, туурабы? Шакек саларда жөндө. Кыргыздын мырзасы кайсы убакта тизелейт? Бир гана булактан суу ичерде тизелейт, туурабы? Эч убакта кыргыздын эмеси тизелебейт. Демек, чогулуп алып, мындай китепче жасашыбыз керек экен. Канткенде нукура нагыз татыктуу эркек тарбиялайбыз. Нурзат айымдын толуктоосу бар. Жок, ошо китепче дагы. Китепче, анан кийин балким посттордун сериясы, улам менин оюмча бул абдан. Менин марафонумда ошол жөнүндө кенен айтабыз да. Пайдалуу болчу да экен. Мен сабактарды жасайм 2018-жылдан бери. Ал убакта жоолугум жок болчу, бирок кийин жоолукка киргенден кийин андан дагы күчөдү кыргыздын баалуулуктарын жайылтууда. Ошол эле тарых боюнча сабактарды жиберүүдө, ошол эле кыргыздын баягы керек болсо көк бөрүсү эмне үчүн, түндүк эмне үчүн, боз үй эмне үчүн, кереги деген эмне деген сыяктуу кенен азыркы энелерге биз айтып атпайбызбы, кандай кеңештерди бересиңер? Биз айтып атабыз, бир канча жыл керек ага, биз окушубуз керек деп. Анан мен эмне кылдым? Мен ушул окуган кыйындарды чогулттум бир арага. Анан айттым, келгиле сабактан бергиле. Эмне үчүн окушубуз керек, эмне үчүн өзгөрүшүбүз керек? Кыргыздардан канткенде жакшы балдарды тарбиялай алабыз, канткенде үммөттүн, элдин жүгүн көтөргөн, бир аялдын маселесин чече албаган эмес, эл маселесин чече алган, ошол эле коомго иштей алган, себеби бир аялга алы жетпей атса алгандай? Ошондон дагы өйдө боло турчу. Кээ бир учурда пенделиктен өйдө боло турчу. Кээ бир учурда сен А десең Б дебеген, З дебеген, ай алтыным, сенде баары жакшы, сен суперсиң, сен укмушсуң, мынакей могу тоо гүлдөрү сага деп туруп, сыртка чыгып туруп, элдин камын көтөрө алган, бирөөлөрдүн көйгөйүн чече алган жана ошол эле учурда айымын дагы бактылуу кыла алган адамдарды кантип тарбиялайбыз? Илим билим аркылуу, дагы бир жолу айтам, биз таануу аркылуу, биз түшүнүү аркылуу, биз билимдердин жайылуусу аркылуу, жаңы билимдердин. Себеби азыр биз 1000 чачпакты тагынгыла дегенде да могу кыздар чачпакты тагынбайт. Биз 1000 элечек кигиле деп ургулап тепкилегенибиз менен азыр кантип ушул ысыкта элечек кийип жүрөсүң? Түшүнүп атабызбы? Биз ооба азыр бизге айтыш оңой да, мындай кылышыбыз керек, мындай кылышыбыз керек. Бирок келгиле ошол аялдардын, ошол 20 жаштагы кыздардын, мендей болгон энелердин деңгээлине түшөлү да кайсыбыз ыңгайлуу экен? Эмнени алып кете алабыз? Эмнени жасай алабыз? Керек болсо Кыргызда үйдө буламык жасайлы. Бул эң оңой колдон келе турчу нерсе. Нан жабалы. Бул биздин эң оңой нерсе. Ошол оңой нерселерден баштап биз камыр турушка ачыткан, керек болсо сабактарыбызда ошону көргөзүп берип атат. Мен Гүлнара Даминдары деген эжем бар. Камыр турушка кантип нан жасайбыз? Кантип пайдалуу нан жасайбыз? Себеби дрожду жегенибиз менен 30 жылда мына дрождой болгон эле балдар чыгып атат. Дрождой болгон аталар чыгып атат. Пирожоктор. Биздин ошо аталар эсинде мен мындай менин эле балдарым эмес, ошол аталар эсинде балдардын баарына тарбия эметебиз да, биз сабактарды да өтүп калганда мен айтам да, биздин бул девизибиз ким эмнени издесе ошону табат. Ким мисалы Айзада Индияга барарда мен сага сунуш айтканда эже деп сен ойлондуң да. Анткени сен биздин Кыргызстанда жүргөн индустардын деңгээлинде ойлондуң. Мисалы биз Индияга барганда ошонун бир жаткан жаман жагын көрүп албай каласың да, көрбөйсүң. Анткени сага кездеме керек, сага гүлдөрү керек, сага ушунчалык башка табияты, маданият, анткени алар салттуу болгон үчүн алар жана салттуу сарисин кийип жүрөт. Аны эч ким ай сен кийбе деген жок да, туурабы? Аны сарини деген дүйнөлүк мода кылып кийип жүрүшпөй. Эмне үчүн биз кие албайбыз? Бул деген азыр ысыкта кийип жүрөт деген бул жөн эле мындай эме, мындай ыңгайсыздык деп ойлонуп эле мынтип коюшту, шылтоо.
туурабы шылтоо. Ошол элечекти мисалы көч башында алып жүргөндө, мисалы мен ушул элечекти изилдеп жүрүп, бир да жерде аялдын укугу бузулуп же болбосо аял басымырланып калган моментти көргөн жокмун. Учурду такыр жолуктура алган жокмун. Анткени эң мына карачы, чачпактары, шөкөттөрү, эме шуурулары, аны деген аталар тетиги кербендер алып келет. Акар көк муз кейти менен кербен келип, ошол аялын шөкөттөп, ошол кызын күйөөгө көчүрүүдө, кызын күйөөгө берерде эмне деген мындай талаптарды кылып атып, ошого жакшынакай өзүнүн эмесин кештелеп, саймалап берип, коздуктарын жасап, себен кылып, ошондо дагы ырым-жырымын кылып, ар бир жүн салганынан, журкан салганына чейин кылып берип, эмне деген сонун түйшүктөр. Демек, сен эмнени издесең табасың. Сен азыр ушул кийимден ыңгайлуулукту издейсиңби? Табасың. Сен ушул коомдон же болбосо алып аткан, мисалы мен көбүнчө баягы ушундай эмелерди өткөндө көбүнчө айтат да, сиз кайсы жагын жактадыңыз депчи. Мен билем, энелерибиз эч кандай профессорлукту жактабай эле, докторлукту жактабай эле, бирок жанагындай шедеврлерди жаратып койгон энелер бар да, ошол эле саймасында, ошол эле шырдагында турабы. Ар бир үйгө киргенде аягыбызда эмне турчу? Шырдак турчу да. Мен азыр дагы ойлонуп кеттим, оюңарга шырдак жетишпейт экен деп, ошондо бир кичине кыргызча ойлонот белек депчи. Анткени сенин ал шырдак сага эч бир мындай байлык болуп бербейттир, бирок сенин балаңдын таманынын аягында болуп турса, сени күндө ошол жерге отуруп, жанакы ар бир эменин шырдактын кеткен оюсунун ызгыты менен деп жанакы Нурзаттын баланын машинесин айдагандай болуп, ошол жол менен айдаган болсо дагы, мүмкүн эртеңки күнү ошол акыл эс тутумунун ойгонушунда бир түт эме берет да. Мисалы, ошол эле чыныдан мынтип, билесизби, сөрүдө отуруп алып энелер чайды иччү эле го, бирок биз кружкага өтүп кеттик да. Биз канчалык, мисалы мен эмеге Россияга барып калып, бир аябай этнобудаганы көргөзөбүз деп барып калып, анан ошол жерде айтып атам да, кыргыздын кызы кыргыздын өзүнүн жакшынакай эле нукуралуулугун алып жүрсө да, ал кыргыз боло алат да. Ал деген чачын сары кылып алып, мисалы орустарга кошулайын десе, ал орустар эч убакта кошпойт анын эмесинде. Бирок биз өзүбүздүн баалаган баалуулуктарыбызды да бийик кармаганда. Эң туура. Мындай эфирди такыр көрө элек болчумун, Урмат мырза. Мындай келген конокторубузду токтото албай, Урмат мырза экөөбүз оозубузду ачып, дагы укуубуз келип, дагы билгибиз келгендей, бирок тилекке каршы убактыбыз өтө аз экен. Мен бул спикерлерди, бул конокторду дагы да өзүнчө, өз алдынча чакырсак дагы эфирдин көркүн ачып бермек го деп ойлоп турам. Дагы чакырабыз буюрса. Бүгүн мен абдан сонун бир эки лекция окугандай, ошондуктан суроолорумду кошканга да жетишкен жокмун. Бирок эмнеси болсо дагы сиздердин сөзүңүздөрдөн маанилүү нерселерди биздин көрөрмандарыбыз дагы, мен дагы, Айзада дагы алды көрүнөт. Анан эң башкысы ошол өзөгүбүзгө кайтып, заманбап билим менен айкалыштырып, алдыга карай, келечекке карай жакшы сүйүү менен, махабат менен, сый-урмат, түшүнүү менен, түшүнүү менен. Эң башкысы менин оюмча баарыбызда көбүрөөк коммуникация, диалог, баарлашуу, түшүнүшүү керекке окшойт деп коюм. Сен жаман айтып атканда, бирөөгө жаман айтып атканда, сен өзүңдүн бирөөңө жаман айтып аткандайгыдай кылып сезем. Бир көзүм көрбөйт, бир көзүм укпайт дегендей, жаман нерселерди көрбөй, жаман нерселерди укпай, жакшы нерселерди көрүп, жакшы пикирлерди жайылталы. Рахмат. Сиз дагы видеонун астында ой пикириңизди калтырып коюңуз. Сиздин ой пикириңиз сын болсо деле биз үчүн өтө маанилүү. Анткени бул подкасттын чыгуу максаты аң сезимдүү ата эне, бактылуу балалык, бактылуу балалык биздин Кыргызстаныбыздын келечеги. Чоң рахмат. Чоң рахмат.